Криминалдарга байланышкан жаңы мыйзам сунушталды. Мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги жазып чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Мында негизги жаза катары кылмыштуу топтордун чогулуштарына катышкандардын мүлкү конфискация болуп, 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Криминалдык топтогу же кылмыштуу коомдоштуктагы ээлеген статусун моюнга алгандардын мүлкү мамлекетке чегерилип 10 жылдан 12 жылга чейин кесилет. Еще раз говорю, этот закон мы приводим в соответствие с принятым нашим уголовно-процессуальным кодексом, поэтому мы разрабатываем сейчас новый закон, в котором усиливается ответственность вот этих членов организованной преступной группы. Ужесточается? Да, ужесточается, да. Смотрящий Смотрящий өзү деген уюшкан кылмыш топко киргенден кийин, ошол чоң коомдошко киргенден кийин алардын ар биринин ответственности уже болот. Мыйзам долбоорунда кылмыштуу топтун мүчөсү эмес, бирок аларга каржылык жана башка колдоолорду көрсөтүп, алар менен кызматташкандардын да жазасы каралууда. Мында кылмыштардын эскирүү мөөнөтүн алып салуу сунушталууда. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев уюшкан кылмыштуу топтор боюнча дүйнөдө үлгү көрсөтүүчү мыйзам Грузияда кабыл алынганын мисал келтирди. Ошол Грузиянын методунда да алардын мыйзам долбоорунда ушундай нормалар бар да, эгер кайсы бир жаран өзүнүн уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү экенин мойнуна алса, ага 3 жылдан 5 жылга чейин камак жазасы каралат. Эгер ал мойнуна албаса дагы 2 адам күбөгө өтө турган болсо, ал адам кылмыш кылбаса дагы жоопкерчиликке тартылат да. Эгер вор закон деген статьясы боло турган болсо, 10 жылдан 15 жылга чейин ал адам камалат. Ал кылмыш кылбаса дагы ошондой статусу бар болгондугу үчүн. Министрлик Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун 400дөн ашуун активдүү мүчөсү бар экенин, өлкөдө уюшкан кылмыштуулуктун масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын билдирди. Коомчулукта криминалдык топтордун мүчөлөрүн кармоо менен гана чектелбестен, идеологиясын жок кылуу керектиги да айтылып келет. Көбүнчө кылмыш топ каралашкандардын байкасаңыздар, көпчүлүк бул жаштар. Ошол эле жанагы жаштарды кызыгандуу болуп турган жаштарды, спортсмендерди каржылап, акча берип, үй алып берип, машина, автоунааларды алып берип, өзүнө мындай жанында жан жөкөр кылып алып жүрүп, ошондой жумуштарга түрткөн учурлар бар да. Демек биз ошондой адамдардын дагы башын кармашыбыз керек, тизгиндеш керек мамлекет. Жана ошо уюшкан кылмыштуу топтун тиешеси бар деген бардык анын ана башчыларын, анын кичинекей жанагындай топко жаңы мүчө болгондордун баарын катуу көзөмөлгө алыш керек. Жана мен ойлойм, бул бир гана жазалоо менен эмес, бул баягы мектептерде, университеттерде, үй бүлөлөрдө мындай улуттук тарбиялык иштер жүрүш керек да. Бул баягы психологиялык, идеологиялык мындай таалим тарбияларда жүрүш керек. Себеби биз жаза менен гана бүт кылмыштуулукту токтото албайбыз. Алдын алууга түшүндүрүү иштери абдан маанилүү. Кыргызстанда киримчөйлүккө каршы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети күрөш баштап, бир тобун тизгиндөөгө жетишти. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мындан ары уюшкан кылмыштуу топтор болбой турганын билдирген. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.